Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, акылдуу мектеп долбоору менен иштешкен кесиптештериме. Бул жерде өзүңүздөрдүн жеке кабинеттериңиздерге киресиздер, логин паролду жазып. Эми ушул жерден сиздер мына жаңы окуу жылында календардык планды киргизүү боюнча айтып кетейин демекчимин. Эгерде сиздин календардык планыңыз былтыркы боюнча эле өзгөрүүлөр жок болсо, анда сиз жазып отуруштун кереги жок. Ал үчүн сиз план и материалы дегенге киребиз. Ошондой эле класс тандайбыз бул жерде. Предметибиз менен классыбызды тандадык. Эми создать план дегенди басабыз. Эми бул жерде мен жазып отурбай эле былтыркы окуу жылында киргизилген календардык планым ошол боюнча эле жазуу керек. Ал үчүн копировать из другого плана дегенди басабыз. Сохранить изменения. Мынакей чыкты. Эми бул жерде сиздер былтыркы окуу жылын тандап аласыздар. Мына 2019-2020. Эгер предметиңиздерге карап предметти да тандайсыздар. Мен азыр информатикадан киргендиктен ушул бойдон калсын. Эми 7 класстын информатика сабагын тандаймын. Мынакей. Биз 3-чейректен киргендиктен мына 3-чейректен баштап жазганбыз. 1-2 чейректи киргизилген эмес экен, аны өзүм киргизип коем. Мүмкүн башка мектептерде толук киргизгендер болушу мүмкүн. Ошондуктан аны жазып отурбай эле, эгер быйылкы окуу жылына дагы дал келсе, анда көчүрүп алып барсак болот. Бул жерде скопируйте и замените план дегенди басабыз. Вы действительно хотите заменить содержимое текущего плана выбранным планом дейт. Окей. Мынакей. Азыр мен көчүрүп келдим. Бул жерде эми сохранить измененияны басып туруп, готованы басып койсом, мына 3-4 чейректеги пландар автоматтык түрдө бул жака көчүрүлүп өттү. Сиздер дагы эгер мүмкүнчүлүк болсо, эч кандай өзгөрүүлөр жок болсо, аны көчүрүп алып келсеңиздер болот. Же болбосо көчүрүп келип өзгөрүлө турган жерлерди өзгөртүү жүргүзүп койсоңуздар болот.